3 январь. Эң кичинекей ишеним. Демек, Кудайдын ырайым кылуусу адамдын каалоосуна, аракетине байланыштуу эмес. Ырайым кылчу Кудайдын өзүнө байланыштуу. Римдиктер 9 бөлүм 16 аят. Келиңиздер, бул жылдын башталышында өзүбүз үчүн бир нерсени тактап алалы. Исага ишенүүчүлөр катары быйыл Кудайдан эмне гана албайлы, рахатпы же азаппы, анын баары Кудайдын ырайымы болот. Бутпарастар Кудайдын аларга көрсөткөн ырайымы үчүн даңкташат. Римдиктер 15 бөлүм 9 аят. Ушул себептен Иса Машаяк бул дүйнөгө келген. Анын улуу ырайымынын негизинде биз кайрадан төрөлдүк. 1 Петр 1 бөлүм 3 аят. Андан ырайым табыш үчүн биз күнүгө сыйынабыз. Еврейлер 4 бөлүм 16 аят. Ошондой эле биз түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн Теңирибиз Иса Машаяктан ырайым күтүп жатабыз. Жүйүт 1 бөлүм 21 аят. Эгерде кайсы бир машаякчы ишенимдүү деп табылса, анда ал Теңирдин ырайымын көрүп, ишенимдүү болгон адам. 1 Корунтуктар 7 бөлүм 25 аят. Элчилер Теңирден ишенимибизди арттыр деп суранышканда, Теңир аларга: эгерде силердин сары кычы данында ишенимиңер болсо, бул тыт дарагына тамырың менен суурулуп, деңиздин ичине отургузул десеңер, ал силерди укмак, деп жооп берген. Лука 17 бөлүм 5-6 аяттар. Башкача айтканда, машаякчылык жашообузда жана кызматыбызда маанилүү болгон маселе биздин ишенимибиздин күчтүүлүгү же өлчөмүнүн чоңдугу эмес. Себеби даракты тамыры менен биздин ишенимибиз эмес, Кудай сууруйт. Демек бизде машаяк менен чындап байланыштырган эң кичинекей ишеним болсо, ошол ишеним бизди анын керектүү күчү менен камсыз кылат. Бирок сиз Теңирге өзүңүз баш ийип, тили алчаак болгон ийгиликтүү учурлар жөнүндө эмне десек болот? Сиз тили алчаак болсоңуз, анда анын ырайымына муктаж эмесмин десеңиз болобу? Иса бул суроого төмөнкү аяттарда жооп берет. Бирөөңөрдүн жер айдаган же мал кайтарган кулуңар бар дейли. Ошол кул талаадан келери менен кожоюну ага: тез келип дасторконго отур деп айтабы? Тескерисинче ага: мага кечки тамакты даярда. Мен тамактанып бүткөнчө белиңди бууп мага кызмат кыл. Андан кийин өзүң тамактан деп айтат да. Буйругун аткарганы үчүн ал кулуна эмне алкыш айтабы? Айтат деп ойлобойм. Силер да ошолордой болуп, өзүңөргө тапшырылган ишти аткаргандан кийин биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз. Аткарышыбыз керек болгон ишти гана аткардык дегиле. Лука 17 бөлүм 7-ден 10-го чейинки аяттар. Демек, толук тил алчаактык да, эң кичинекей ишеним да Кудайдан бирдей эле ырайым алат деп тыянак чыгарсак болот. Сары кычы данындай болгон ишеним Кудайдын дарактарды ордунан сууруган күчүнүн ырайымына ээ кылат. Толук баш ийүү да бизди ырайымга толугу менен көз каранды кылат. Кептин төркүнү мында: Кудайдан качан гана жана кандай гана ырайым албайлы. Биз эч качан ырайымга муктаж болгон адамдын даражасынан жогору көтөрүлө албайбыз. Биз ар дайым өзүбүз татыксыз болгон ырайымдан толугу менен көз карандыбыз. Андыктан келиңиздер, момун болуп, кубаныч менен Кудайды ырайым үчүн даңктайлы.